каттоого турган шайлоочу шайлоого катышат. А ким каттайт аны? Шайлоо комиссиялар каттайт. Кантип каттайт? Ошол шайлоочу значит, кайрылса ошону каттайт да. Жолдобаевич, Сиз бул жерге келип мен аз сүйлөп койчу. Жолдобаевич, бул жерге келип сиз бизге сабак өтпөңүз. Сиз биздин суроолорго жооп бериңиз. Суроо бериңиз. Процедураны азыр Эмнеге келбейсиз? Сиздин Шайлоо тиешелүү Кабиевич. тармакта жооп бериңиз суроолорго сиз. урматтуу кесиптештерим. Эмне мен аз суроолорума жооп бериңиз. 5 секунд. Көкөлөтүп, мына жерде турган Байсаловго чейин ушул маселени трибунадан айтып атат. Бул маскара ушул бийлик. Бул уят маселе. Өтө чоң уят маселе. Канча айыл кыштактар кайрылып атат өзүнүн пикирин айтып. Ошондуктан бир аз өзүңөрдү кармап жүргүлө жигиттер. Тема боюнча жооп бердим. Процедурный. Мен көп эле акылдуу боло бербегиле. Мойнунан жип менен байлап койсоң дагы адам өзү тандайт каяка барышты, каяка жашашты, каякта иштешти. Жөн эле кооз сөздөрдү сүйлөп, бизди бу жерде бир келесөө көрсөтө бербегиле. Биздин да башыбыз жетет сиздердин башыңыздар жеткен нерсеге. Биз силер билимдүү, биз билимсиз эмеспиз. Бизде да билим бар, Кудайга шүгүр. Сүйлөйтөз эле сүйлөй бербегиле. Бул бир. Урматтуу кесиптештерим. Не деп айтып атам? Эсиңди жийип атам. Уланбулбекович. Урматтуу Эдил Байсалов. Сиз Сизге айтарым азыр мен айтайынчы. Сизге бияктан мына баяктамай карап отурам. Бир аз өзүңүздүн этикаңызды оңдосоңуз, мен сизге жердешиңиз карай айтып атам. Эмиңиз карай айтып атам. Эсиңиз барда этиңиз жийиңиз. Бияка туруп депутаттар аргандай нерселерди айтпаңыз. Не деп айттыңыз жаңа эле? Мен айтып атам, бул жерде жогорку кеңеш, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши. Урматтуу төрага. Эшкени билип атабыз. Биякта сиз бизге болгон мамилеңизди оңдоңуз деп атабыз. Жок, анан сиздер мындай кагып Урматтуу Мен сизди силккен жокмун. Байкаган айтып атам мен сизге. Дагы Урматтуу барда этиңиз жийиңиз. Урматтуу кесиптештерим. Не деп айтып атам? Эсиңди жий деп атам. Уланбулбекович. Урматтуу төрага. Ушул Адахам Кисенбаевичке берилет. урматтуу кесиптештер, менде суроо эмес, мен суроолорго жооп ала албайм билем. Бир өтө кыйын жагдайга калып калды өлкө. Мына азыр министрлер кабинетинин башчысынын орун басары чет жака кетүүчү адамдардын санын көбөйтүү боюнча иш жүргүзүп атабыз деген сөз. Бул уят маселе. Эдил мырза, бул абдан уят маселе, башка эл укпасын. Көбөйтүп бер деп берип аткандар деле өздөрүнө жараша берип аткандыр, бирок силер өкмөттүн атынан сүйлөп атканда ал сөздү айтканыңар уят маселе. Борбордук Азиядагы калкынын саны боюнча эң аз элбиз. Сыртка кишилерибизди кетире албай кыйналып аткан өкмөттүн кажети барбы бизге? Ошону бир чоң жетишкендик катарында айтып атасыңар да, сыртка кеткендердин санын көбөйтүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Айналайындар, абайласаңарчы ушундай сөздөрдү. Эл укса эмне дейт? Анан кээ бирлер берип коюп атат, бул жака да жиберсеңер, бул жака да жиберсеңер. Айналайын. Сыртка чыгарбай үйдө алып калуунун үстүндө иштеп атабыз деп сөз айтпайсыңар. Сыртка кеткендер кайра келе албай калып атат деп. Сыртка кеткендер келсе да идеология, психология өзгөчөлөнүп келип атат деп. Биздин байлыгыбыз ушул жердин астындагы темир, көмүр, алтын эмес, жердин үстүндөгү элибиз деп айтпайсыңар силер. Бул расмий мамлекеттик идеология айланып кетти. Бул коркунучтуу жагдай. Кыскасын айтканда, урматтуу кесиптештер, биз эки суроонун тегерегинде болушубуз керек. Сыртта жүргөн кыргыздардын конституциялык укугу сакталып атабы? Биринчи суроо. Жок деп жооп беребиз. Экинчи суроо. Кыргыз жараны дүйнөнүн кай жеринде жүрсө, кыргыз бийлиги алардын укугун коргоого милдеттүү деп жазылып турат конституциябызда. Ошол милдетти аткарып атабы бүгүн бийлик? Жок деп жооп беришибиз керек. Бүттү да. Эки суроо, эки жооп. 1.118.000 киши Россияда 1.063.000 киши Россияда иштеп атыптыр. Алардын жарандык укугу сакталып атабы? Жок. Шайлоо укугу сакталып атабы? Жок. Анан эмне деген суроо беребиз биз башка? Эдил мырза, либералист катарында
демократ катарында, адам укугун коргоочу катарында каттуу кыйкырчылыңыз. Ар бир жарандын укугу бизге маанилүү деп. Сиз айтыңызчы, Россияда канча жарандын укугу, шайлоо укугу сакталып атат? Канча пайыз? Ооба. Шайлоого катышуу укугунун канча пайызы сакталып атат? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз дасыккан юрист катары билесиз, сыртта жүргөн биздин ар бир жаран тең укуктуу. Ал 1 миллион киши топ болуп жашайбы, же бир канча мамлекеттерде 1 киши жашайбы? Значит, биз чет өлкөдө ошондой шарт түзүп аткан болсок, анда Зимбабведен баштап, значит, Аргентинага чейин бардык мамлекеттерге ошондой шайлоо участкасын ачып беришибиз керек. Ал бир жерде мындай көп экен деп туруп, бир жерде аз экен дегенде. Эдил мырза, жок. Эгерде шайлоочулардын саны 2000ден ашса, шайлоо участкасы түзүлөт. Шайлоо кодекси боюнча. Ал жерде 5, 10, 20, 30, 40 миң бол анда эмес. Кеп мыйзам жөнүндө кетип баратат. Жакында эле кече өткөндө биз Тонга королевствосу менен түзбөдүкпү, экономикалык кызматташууну. Ал жерде бир кыргыз өмүрүндө барган эмес, барышы да мүмкүн эмес ал жака. Мен аны айткан жокмун. Мына Россияда 1,63,000 кыргыз жараны жашаган жерде канча пайыз конституциялык укугу сакталды? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз мага суроолорду берип атасыз. Бул жоопторун сиз жакшы билесиз, анткени көп жылдан бою сиз иштеп келатасыз. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу төрага, биздин өкмөткө тарабын айтып атасыз, биз ушинтип эле көбөйтүп атабыз, чыгарып атабыз. Жок, мен дагы бир жолу тактоо үчүн айтып коеюн. Азыркы президенттин тапшырмасы боюнча тескери ушул жерде биздин иш орундары ачылып атат. Анан шарттар көбөйтүлүп, жанагындай ыңгайлуу, жакшы, жумшак шарттар. Эми жаштарыбызга азыр биз жаш мамлекет экенбиз. Жылына эмгек рыногуна 180 миң бала чыгып атат. Бул өнүккөн мамлекеттер үчүн дагы бир проблема болушу мүмкүн. Ошондуктан ал сөздөрүңүзгө биз, ал өзүңүздө, бирок урматтуу Адахан Кимсанбаевич, мына кечээ күнү, өткөн бир канча күн мурун, сиздин партияңыздын жооптуу бир мүчөсү биздин мамлекеттин бүтүндүгүнө, керек болсо мамлекеттүүлүгүнө шек келтирилген бир сөздөрдү айтып атат. Эдил мырза, мындайда төө десе б дегениңер токтоткочу эле. Мен сизден сурап атам, конституциялык укук канчалык пайыз сакталып атат деп. Ошондуктан биринчи башка мамлекетте жүргөн укуктар боюнча мен айтып коеюн, бул конституциябызга, биздин бүтүндүгүбүзгө шек келтирилген бир маселе болуп атат. Ошондуктан мен расмий түрдө министрлер кабинетинин атынан сизден талап кылам, сиздин партияңыз расмий түрдө ал мүчөңүздүн сөзүнөн өзүңүз дистанция Эдил Жолдубаевич, сизге суроо берилди. Эдил Жолдубаевич, тартипке чакырам сизди. Сизге суроо берилди. Депутат сизге суроо берип атат. Сиз таптакыр башка маселеге өтүп атасыз. Конкрет түрдө эме шайлоочулардын укугу боюнча жооп берип койсоңуз. Бардыгы мыйзамдын чегинде болушу керек. Жана конституция толук так аткарылып атат. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, аны толук маалыматы бар. Анан өзгөчө өзү мыйзам чыгаруучу катары сиздин өзүңүздүн колуңузда кандайдыр бир сунуштарыңыз болсо, биз дайым даярбыз. Бирок бир эле мамлекетке көз каранды болбостон, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сизден биз суранабыз дагы, чакырабыз, сизден талап кылабыз. Жалпы Кыргыз Республикасынын бүтүндүгүн, сиз бүтүндүк деген партиянын өкүлүсүз. Ошондуктан биздин бүтүндүгүбүзгө, эгемендүүлүгүбүзгө, суверендүүлүгүбүзгө, көз карандысыбызга шек келтирүүнү токтотуңуз. Эдил Жолдубаевич, сиз конституция сыйлап атасызбы? Бул башка бийликтин бултагы. Сиз азыр көзөмөл функцияны алкаганда өкмөттүн өкүлү катары сиз бияка келип баянама жасашыңыз керек, маалымат берип коюшуңуз керек. Бул эмне деген? Сиз башка вообще маселеге өтүп атасыз. Сизге депутат азыр суроо берип атат. Сиз жооп беретинде маалымат берип коесузбу? Анан кийин уже башка жерге чыгып ошол жакта сүйлөшсөңөр болот. Туурабы? Канча пайыз кыргыз жаранын конституциялык укугу сакталып атат?
Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, биз азыр Кыргыз Республикасы жөнүндө сүйлөшүп атабызбы, же сиз кайсы мамлекет жөнүндө сүйлөп атасыз? Түшүнүгө бирдеме анын бул өзү. Мен кыргызча жооп эмедечи 7000 адам катышыптыр да 28 ноябрда Россия Федерациясы боюнча 59 000 шайлоо укугуна ээ. Калган жүздөгөн 100 000 эмнеге катышпай калды деген суроону берип атат. Мен жалпак дыйканча берейин сизге. Жооп берип койчу, түшүнүп алсаңыз. Калгандары эмнеге катышпай калды? Каттоого турган шайлоочу шайлоого катышат. А ким каттайт аны? Шайлоо комиссиялары каттайт. Кантип каттайт? Ошол шайлоочу значит, кайрылса ошону каттайт да. Кайрылып катталбай аткандарды эмне кылыш керек? Ал шайлоочунун эрки. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз билесиз, биздин Кыргызстаныбызда, мына Бишкегибизде, Ошубузда канча пайыз адам шайлоого катышып атат. Бул тилекке каршы ошондой көрүнүш. Ай, кайран. Адахан Кимсанбаевич, биякта Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү бар. Ал жооп берип койсун. Нурлан Чукоевич, сөз. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Кочукеев Нурлан Чукоевич. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиздин сурооңузга мен эле жооп берип койгон. Бүгүнкү күнү туура белгилеп кеттиңер. Ошол шайлоо боюнча өзүнчө бир көйгөйлөр болуп атат да. Өзүңүз баарыңыздар эле билгендей, акыркы шайлоо көрсөттү. Шайлоочулардын катышкан саны абдан төмөн пайызга түшүп кетти да. Өзгөчө чет өлкөлүк катышкан шайлоочулар боюнча айта турган болсок, биз акыркы жылы 21-жылы дагы 10 участокты ачкан болчук. Чет өлкөлөрдө, Россиядагы жалпысынан алганда бардык шайлоо участкалары 59 түшкөн. Шайлоочулар катталган шайлоочулардын саны 84.128 адам түшкөн болчу. Бирок шайлоого келип катышкан адамдардын саны болгону гана 9825 адам болду. Мындайча айтканда 11068. Кыскача айтканда мындай. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, биздин бийлик сыртта жүргөндөрдү мүмкүн болушунча шайлоого катыштырбаганга бардык аракетти жасайт. Бул арам ой. Биз билебиз анын түбүнөн. Экинчиси, кайран берген суроо деп айтып атпаймынбы? Мына ал Ички иштер министрлигинин орун басары болуп турат. Бизде жанагы документтерин жоготуп жиберген кыргыз жарандары аябай чоң азапка түшкөн да. Документин жоготуп жиберген кыргыз жарандары элчиликке барат. Элчиликке барса полициядан справка алып кел дейт. Полициядан андай справка алыш дээрлик мүмкүн эмес. Мен тек гана ушуга көңүлүңөрдү буруп койгум келет. Жооп издебейм, мен жооп азыр кажети жок. Экинчиси, ушул убактылуу иштеп аткан кыргыз жарандарынын эмгек келишими боюнча дарыгердик камсыздандыруудан катталган, бирок алардын балдары катталган эмес. Алардын балдары дарыгерлик кызматты ала албайт. Мына ошону дагы сүйлөшүү жолдору менен чечсе болобу? Болот. Ата-энесинин келишим документин балдарына дагы жайылтып койсо болобу? Болот. Эмне тоскоолдук болуп атат ошого, Эдил мырза? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, бул азыркы учурда Евразиялык экономикалык биримдигинин алкагында келишимдерибиз бар. Ошондой шарттар тиги эмгектенүүчү биздин жарандын мүчөлөрүнө, жалпы үй бүлө мүчөсүнө бардыгына жайылат. Ошон үчүн камсыз кылышы керек. Ал жерде менимче бир канча биздин балким бир канча эмгек мигранттардын өздөрүнүн маалыматы жетишсиз болгондугунан болуп атат. Анткени билесиздер, көпчүлүгү ошол эле балдарын мектепке орнотуп, поликлиникага катталып, пенсия фондуна катышып, бардыгы иштеп атат. Менин оюмча бир жерлерде маалымат жетишпеси керек да. Анан алар ошол балким берки биздин коңшу туугандарга салыштырып эле ошолордун шарты менен жүрүшөт. А Кыргыз Республикасынын жараны албетте ал жерде тең ата, тең укуктуу болушу керек. Андай жок. Ошолорду иштеш керек. Соңунда, урматтуу кесиптештер, 1.118.000 киши жүргөн Россиядан бир кыз
майда өзүнүн пикирин билдирип койгон экен, өзүнүн пикирин. Коопсуздук кызматына чейинки даражасына жеткирип, көтөрүп, көкөлөтүп, мына жерде турган Байсаловго чейин ушул маселени трибунадан айтып атат. Бул маскара ушул бийликке. Бул уят маселе. Өтө чоң уят маселе. Бул жигиттин кожоюну болуп отурган жигит айтты эле. 9-7 областы өнүккөн 7 мамлекетке бөлүп берип коюшубуз керек деп. Коркпой алардын желегин көтөрүшүбүз керек деп. Аларга эмне баа бербейсиңер? Ал кыз бир байкуш эчен жылдан бери ошол жерде иштеп, ошол жерде оокат кылып, бала чакасын багып аткан. Чиновниктерден айырмаланып, мамлекеттик казынадан жеп аткан киши эмес экен. Тишинин кирин соруп жүрүп, ошол жерде иштеп аткан кыз экен. Мен тактадым ким экенин. Ага мынча саласыңар ал кызга. Анын эркин пикири бар. Пикирин айтып коюптур. Мына ушундай абалда калды Кыргызстан, момундай болду деп. Ал бүтүн экен көрсө, жана Абдулда Иманкулов айткандай, көрсө бүтүн Кыргызстандан турбайбы? Кудай жалгап калбадыбы, берип калбадыбы? Кыргыз чиновниктеринин канчасы жүрөт ушундай ой пикирлерди айтып? Канча айыл кыштактарга айрылып атат өзүнүн пикирин айтып? Ошондуктан бираз өзүңөрдү кармап жүргүлө жигиттер. Тема боюнча Дыхамсың. Тема боюнча жооп бердим. Процедурный. Мен бир нерсени айтып коеюн, жана бир кесиптешибиз айтпадыбы? Бул жерде кесиптештерибиз ушул миграцияны тиги өлкөгө, бу өлкөгө көбөйткүлө деп. Дүйнө жүзү адамзат миграция менен жашайт. Дүйнө жүзү. Европадан Америкага, Америкадан чыгышка, чыгыштан батышка бул токтобой турган нерсе. Көп эле акылдуу боло бербегиле. Мойнунан жип менен байлап койсоң дагы адам өзү тандайт каяка барышты, каяка жашашты, каякта иштешти. Жөн эле кооз сөздөрдү сүйлөп, бизди бул жерде бир келесо көрсөтө бербегиле. Биздин да башыбыз жетет, сиздердин башыңыздар жеткен нерсеге. Biz siler bilimdi, biz bilimsiz emespiz. Bizde de bilim var, Kudayga şükür. Süyleytezile, süyley berbegile. Bu bir. İkinciden, men aytatlem, biri üstü sıylap, bu yerde mınday iştin natıйжалуулуна, effektүүлүгү жөнүндө сөз болуп атат. Men суроолорду кыскартайлы деме, бирөөгө адвокат же бирөөнү коргогон жокмун. Тескерисинче бардыгыбызга мүмкүнчүлүк түзөлү, эзги отура бербейли деген эле мааниде жакшы калуу ниет менен айттым, урматтуу коллегалар. Давайте бири-бирибизди сыйлайлы. Бири-бирибизге комментарий бербей. Ар кимдин өзүнүн сөзү бар, өзүнүн пикири бар. Рахмат. Рахмат, чындыгында. Процедурный мен бар, кечес. Урматтууга. Урматтуу кесиптештер, биринчиден бардыгыңыздарды ынтымакка чакырам. Нурлан Тургунбаевич туура айтат, бирибизге комментарий бербей эле койсок. Экинчиден, президенттин өкүлү эмеске кайрылып кетем. Эдил Байсалов боюнча комментарий берип койтат, сөз берилбегенде сүйлөп койтат. Ошол боюнча бир аз тартипке чакырып койсоңор. Мындай туура эмес болот. Эми адилеттүүлүктү учурунда айтпаса болбойт. Туурабы? Такталбаган маалымат деп койтат, башка деп койтат, сөз бериликте сүйлөп койтат. Бул жерге келгенде өзүнүн сүйлөй турган сөзүн сүйлөп, анан кетсин. Ашыкча сөздөр боло турган болсо, өзүнүн кабинетине барып, же телевидениени чакырып алып айта берсин. Бул жерде иш боло турган жер. Азыр да сөз бериликте сүйлөп жатат. Бул эмне деген нерсе? Урматтуу депутат, бул Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши эки бийлик бутагы келип ушул жерден баарлашат. Сиз бизди жаш баладай эле башыбызды жанагындай менен баягы жөнө туура интердели ал сөзүңүздү сиз парламенттик этиканы Урматтуу Эдил Байсалов, Сизге айтарым азыр мен айтайынчы. Сизге бияктан баяктамай карап отурам. Бир аз өзүңүздүн этикаңызды оңдосоңуз, мен сизге жердешиңиз карай айтып атам. Эмиңиз карай айтып атам. Эсиңиз барда этиңиз жыйыңыз. Бияка туруп депутаттар аргандай нерселерди айтпаңыз. Эмне деп айттыңыз жаңы эле? Мен айтып атам, бул жерде жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши. Урматтуу төрага. Кеңешкени билип атабыз. Биякта сиз бизге болгон мамилеңизди оңдоңуз деп атабыз. Жок, анан сиздер мындай кагып Урматтууга. Мен сизди силккен жокмун. Байкаган айтып атам мен сизге. Дагы Урматтуу барда этиңиз жыйыңыз. Урматтуу кесиптештерим. Не деп айтып атам? Эсиңди жый деп атам. Улан Булбекович. Урматтуу төрага, ушул министрлер кабинетинин орун басарлары сөз бербесеңиз дагы ортодон кесип сүйлөп атканы, регламентти бузуп атканы, мына арабызда отурган депутаттардын адвокат болуп атканынан көп атат буларчы. Эмне биз депутаттар келип суроо бергенге акыбыз жокпу? Биз суроо бергенде булар өздөрү эзилип 1 саат жооп берип атпайбы? Так жооп берип койбойбу? Биз маалыматтарды берип атабыз. Ал жерде миграцияда бүгүнкү күндө майып болуп жаткандарды
укугу тебеленип аткандар жөнүндө берип атабыз, булар башка жакта айланып жүрөт. Эдил Жолдубаевич, сиз биздин кесиптешке кайра 3 жолу кесип сүйлөдүңүз. Регламент бар да бул жерде. Кечирим сурайм. Балким эмоцияга алдырдым. Эдил Бирок Жолдубаевич. урматтуу депутаттар, мен силерге бир маселени айтып коеюн. Мен Кыргыз Республикасынын кабинет министрлеринин төрагасынын орун басары катары дагы жалпы бул жерде отурган кесиптештердин атынан да кайрылам. Урматтуу депутаттар, биз бияка силерге суракка келип бир пленный эмеспиз. Силер да гестапонун офицерлери эмессиңер. Силер Кыргыз Республикасынын баардыгынын элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн кам көрүп, биз бири-бирибизге сылык сүйлөшөлүк. Мен билбейм, сиз каяктан келдиңиз, урматтуу депутаттар, бирок баардыгыбыз жогору трибунага келдик, жогорку кеңешке келдик. Ушул жерде давайте элибизди сыйлайлык, министрлер кабинетин сыйлайлык. Жолдубаевич, Сиз бул жерге Мен аз сүйлөп койчу. Жолдубаевич, бул жерге келип сиз бизге сабак өтпөңүз. Сиз биздин суроолорго жооп бериңиз. Суроо бериңиз. Процедураны азыр Эмнеге келбейсиз? Сиздин Шайлоо тиешелүү Кабиевич. тармакта жооп бериңиз суроолорго сиз. урматтуу кесиптештерим. Мына мен аз суроолорума жооп бериңиз. 5 секунд. Шалбек Арбеевич, бири-бирин эме сыйлайлы. Эдил Жолдубаевич. Эмне жооп алдык азыр? Сиз, Эдил Жолдубаевич, биринчиден биз баарыбыз Кыргыз Республикасында бизде башкы мыйзамыбыз бар. Биз сыйлашыбыз керек, баш ишибиз керек. Буну сиз эч качан мындай четке кага албайсыз. Туурабы? Бизде конституциябыз бар. Буну сиз сыйлашыңыз керек. Кандай сиздин депутаттарыбызга мамилеңиз бар болбосо, баары бир сиз сыйлашыңыз керек. Депутаттар бул элдин өкүлдөрү. Бул башка бийликтин бутагы. Жеке позицияңыз бар болсо, бул башка жерде сиз айтып коесуз. Бүгүн комитеттин кезектеги отурумунда бир маселени биз карап атабыз. Бул тышкы миграция боюнча. Көзөмөл функциябыздын алкагында биз сөзсүз түрдө силерге суроолор беребиз. Анан кийин карайбыз, анан кийин корутунду биз кабыл алабыз. Бул жагынан биз чогуу аткаруу бийлик менен тийиштүү өзгөрүүлөрдү буюрса жакын арада киргизүүгө аракет кылышыбыз керек. Биздин максатыбыз бир. Биздин элибизге биз жардам берип коюшубуз керек. Биякта популизм болбош керек. Сиз биякта расмий түрдө министрлер кабинетинин атынан өкүл катары келип, азыр баяндаманы жасап атасыз. Ошон үчүн сабырдуулукка мен чакырам. Сиз эгер атүгүл жеке пикириңиз бар болсо, кээ бир депутаттарга буну азыр көрсөтпөй, башка жерде сиз айтып койсоңуз болот. Азыр суроолор бар, суроолор келип түшсө, сиз жооп берип койсоңуз. Эч кандай гестапо биякта жок, мындай эме сравнительно эме салыштырмалуу сөздөр болуш керек. Бул таптакыр туура эмес, бул одунома менен сиз жасап атасыз. Жарандык позициясы жагынан атүгүл. Урматтуу кесиптештер. айтып коеюнчу. Биякта мен калыстыкты, Эдил Жолдубаевич. Мен калыстыкты сүйгөн кишимин да, калыспай айтып атам. Биз сизди суракка чакырган жерибиз жок. Болгон кесиптештер суроо атат, сиз суроодон качып, жооп бербестин амалы кылып, же кимдир бирөөнүн бияктан өзүңөрдүн бир пикирге иштештен мындай ача пикириңер барбы? Ошого сиз жаман нерсе айтып атасыз. Мындай бизге мындай ушундан мага көрүнүш болуп атат да. Сиз жактырбаган сыяктан кылып. Бияк сиз сурактан эмессиз. Биз эл өкүлүбүз. Мен өзүм айтып кетсем, өзүм Нарын шайлоо округунан шайлангам, элдин үнүн жеткирем, талап кылам, сизден да талап кылам. Каалаган эл мага берген суроосун сизге сурайм, сизден ошону дагы талап кылам. Бул мен талап кылганга сиз мага жолтоо боло албайсыз. Жолтоо болуу деген сөз, сиз элге жолтоо болуу деген сөзсүз. Сиз биз менен өкмөттүн ортосундагы, кабинет министринин ортосундагы кагылышууну, пикир келишпестикти сиз алып келип атасыз. Биз иштешели деп атсак, сиз алып келип атасыз. Баарыбыз биригип ынтымактуу Кыргызстанды көтөрүшүбүз керек. Урматтуу кесиптештерим, биринчиден биздин азыр айтылды, 1 миллиондон ашык биздин жарандарыбыз аргысыз болгондуктан башка мамлекеттерде алар иштеп атат. Биз аларга жардам берип коюшубуз керек. Бул жагынан сөзсүз түрдө чогуу өкмөт менен биз иштешибиз керек. Угайлы сунуш киргизип коелу. Бул биринчи баскыч биз жасап атабыз. Кийинки баскыч буюрса биз күзүндө жасайбыз. Азыр ошол корутунду биз жазып, анан кийин тыянактарды биз чыгарып, кийинки экинчи баскычта уже карайбыз, эмне жасашты, эмне аткарышты. Ошон үчүн давайте конструктивдүү жол менен иштейли. Эдил Жолдубаевич. Конструктивдүү жооп берип коеюнчу, урматтуу
президенттин өкүлү. Жок, Чыңгыз Азаматович, эми президенттин өкүлүнөн кийин биринчи менден кийин сүйлөшсүн. Значит, биз да президенттин өкүлүбүз. Сиз өкмөттүн мүчөсүз. Жок. Сиз Азыркы өкмөттүн учурда мүчөсүз. өкмөттүн жетекчиси президент. Биз буну унутуп калабыз иногда. Биз жаңы конституция менен жашайбыз. Азыркы учурда. Ошондуктан мен сиздерде баардыгыбыздардан мына улуу урматтуу жогорку кеңешибиз. Бул жерде отурган биздин баардыгыбыз сыйлаган, терең сыйлаган мына биздин депутаттарыбыз. Бирөөсү Эдил Жолбаевич, кыска нуска эми жооп берип коесузбу? Урматтуу Чыңгыз Азаматович. Бизде күн тартибинде турган маселелер Урматтуу көп Чыңгыз болуп турат. Азаматович, мага 10 секунд уруксатпы? Келиңиз. Мен бул жерде Улан Болотбековичке, урматтуу депутат Бакасов, сизге жооп берейин. Мен эч кандай келишпестикти андайга каршымын. Наоборот, конструктивдүү. Кайсы жерге чакырылса, комитеттерге келип атам. Бирок бир сураныч жана бир талап. Бул талап жаңы конституцияга ылайык эмес эле, кеп даже конституцияда эмес. Мындай парламенттик этика, парламенттик выражение, парламентский, непарламентский деген бар. Ошондуктан мындай көрүнүш, Чыңгыз Азаматович, силкип, знаете, вот так унижать. Мы Эдил Жолбаевич, 10 секунд өтүп, эми суроолорго өтөлү, урматтуу кесиптештер. Хорошо. Только, пожалуйста, большая просьба с уважением Эдил к Жолбаевич, кабинету министров Кыргызской Республики, Конституции и лично ко мне. Пожалуйста. Никто не давал вам права Эдил унижать, Жолдубаевич, оскорблять. дагы айтып атабыз. Биз сизди урматтайбыз, сыйлайбыз. Сиз өзүңүз бузуп атасыз. Покажите. Мен сизге суроо берилекмин. Мен сизге суроо берилекмин. Болгон калысты айтты мен сизге. Суроо берилекмин. Суроо берем мен сизге. Суроо берилекмин дагы. президенттин бериңиздер. өкүлү, эми Суроо. урматтуу кесиптештер, президенттин өкүлү. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, урматтуу Айбек Жапарович, урматтуу Улан Болотбекович, Бектурсун Кенжематович, президенттин өкүлү жана кабинет министрлеринин өкүлү. Биринчиден мындайда Кыргызда эзелтенен бир макал бар. Ырыс алды ынтымак дейт. Баардыгыбызды ынтымактуу бир араздашуудан алыс болуңуздарды чакырам. Экинчиден Айбек Жапарович, сиздин сурооңузга баягы дүйнө жүзүндө мекемелер бар да, алардын мекемелердин бир прогнозируемый риски деген күтүүлөрү бар да. Ошонун алкагында Эдил Жолдубаевич жооп берди да, ошол баягы алдын ала бир ушундай болушу мүмкүн деген. Ал прогнозируемый риски, ожидаемый болот же аныкталган факт катары эмес. Ошон үчүн мен сиздерди, урматтуу депутаттар, ушу ынтымактуу араздашуудан алыс болуп бир сый мамиледе ушул докладты угуп берсеңиз рахмат. Кийинки сөз Талыбек кызы Жылдыз Сайымга берилет.